Assalamu alaikum. Amansыздарбы, урматтуу Тез Кабар каналынын көрүүчүлөрү, жалпы мекендештер, көңүл буруңуздар. Чүй облусунун Ысык Ата районундагы Кеңеш айылынан өтө арзан сарай чыгып атат. Участактын эле баасында сарайдагы өтө сонун салынган. Дарегер мен силерге түшүндүрүп берейин. Бишкектен Ысык көл тарапка чыксаңыздар, объездной менен келгениңиздерде 30 километрде жүрсөңүздөр Ысык Атадагы Кеңеш айылынын тушуна келип каласыздар. Бул жерде кичинекей мечит. Мына ушул мечиттен эле 50 метрдей күнчыгыш тарапка өтсөңүздөр, бул жерде жол бар. Ушул жол менен өйдө тарапка чыгасыздар. 300 метрдей жүрсөңүздөр, жаңы салынган бойный цех бар. Мына ушул бойный цехтен эле оң тарапка бурулсаңыздар, дал мына ушул дрон кадрлары менен силерге көрсөтүп атабыз. Түп-түз мына ушул сарайга карап келе бересиздер. Ушул жерде ушул сарай сатууга коюлду. Мынакей урматтуу мекендештер, биз сатыла турган сарайга да жетип келдик. Азыркы өзүңүздөр көргөндөй эле Объездной көчөсүнөн 400-500 метрдей эле чыгып келет экенсиздер. Бул Кеңеш айылынын түндүк тарабында жайгашкан сарайлар гана жайгашкан тарабы. Тагыраагы мал бакканга аябай ыңгайлуу жерде жайгашкан ушул сарай сатылат. Мен эми силерге бул сарай боюнча кенен маалыматты токтолуп силерге түшүндүрүп берейин. Сиздер көңүл буруп олтуруңуздар. Эгерде бир 30, 40, 50 башка чейин бир бодомал багып сатмай же багып союп сатмай же кандайдыр бир мал менен иштейм десеңиздер, өтө ыңгайлуу, толук шарт түзүлгөн сарай экен. Көңүл буруңуздар, бул жерде той уту менен экен. Мындайча айтканда, эгерде сиздер алып, мал жанында алып, ушул жашап аткан эле жумушту улантып кетем десеңиздер, анда той утун да кошо сатып алсаңыздар болот экен. Даярдап коюптур. Мен эми бир четтен баштайын. Участок, жалпы участокты үстүнөн көрүңүздөр, 15 сотук чыгат экен. 4 тарабы курчалган. Бул тараптан күнчыгыш тарабынан чоң дарбазасы, арткы тарабынан кичинекей калеткасы дагы бар экен. Жалпы участок 15 сотук. Бунун ичинде навестер, бир 15-20 башка уйга местасы бар экен, 30 баш жылкыга местасы. Жана эгер каалай турган болсоңуздар, мына ушул жүгөрүлөр турган навестин астындагы мал байласа болот. Артында дагы навестер бар экен. Кыскасы 100 башка чейин батырсаңыздар болот. Эгерде жай керек болсо, ушул сарайдын ичине эле 100 башка чейин батырсаңыздар болот. 50 баш кенен орун бар экен. Кыскасын айтканда, кышкысын, жазгысын бакканга ылайыктуу. Биз азыр чыгыш тарабында турабыз. Мен силерге бул жактан тоюттан да маалымат берип кетейин. Бул сарайга тиешелүү, ушул ээсине тиешелүү 140 тоннадай, 130-140 тоннадай силос, быйылкы силос басылыптыр, даярдалган кышкыга. Ал эми мына тарабында болсо 40 тоннадай сенаж, арпа даны менен 40 тоннадай унун астында сенаж кышкыга даярдап коюптур. Өзүңүздөр көрүп турганыңыздардай, мынакей кыгыны чыгара турган орундукту дагы кенен кылып койгон. Сарайдын ичинен эле туруп эле сырткы эле ыргыта берет экен. Мынакей. Эми бул жагында болсо жүгөрүдөн 20 тонна жүгөрү бар экен. Мынакей свежий алып келип койгон. Бул пока укалана элек, эми жемге даптаяр. Жанында болсо 15 тонна арпасы дагы бар. Мен эми сарайга өтөйүн, урматтуу туугандар. Бул жакта ортодо чоң сенавал жайгашкан. Бул сенавалды үт тегерекчетин тосуп, мынакей үстүнү баягы жел өтүп тура турган кылып, дагы сонун кылып навес менен жаптыр. Бунун ичине жалпы 5000 түп чөп батат экен. Азыр учурда 1200 түп дагы бар. Көңүлүңүздөрдү буруп кетейин. Бул тоюттарды эгерде сиз сарайды сатып алам, мага тоютунун керек эмес десеңиздер, тоютун отдельный деле сата берет экен. Эгерде тоюту менен чогуу сатып алам десеңиздер, анда сарайдын баасы бөлөк, тоютту базар баасы менен эле баалап сатамын деп ээси мага түшүндүрдү. Суусу кенен, свети бар, антенна. Бул жакта 2 бөлмөлүү толук шарты менен үй дагы бар экен. Киргениңиздерде сол тарапта узуну бир 30 метрге жакыныраак, 25-30 метрдей мындай чоң навес бар экен. Бул жакта дагы аштоо болор. Өзүңүздөр көрүп турганыңыздардай, бир четин жапсаңыздар, бул жакта дагы мынакей даяр сарай десек да болот. Азыр учурда жем кампа болуп иштеп турат. Оң тарабында болсо бул жакта малкана, уйлар байлана турган сарай экен. Мынакей үстүлөрүнө бүт утепление, заливкаларды полный кылыптыр. Ичине электричестволор тартылган, асты бүт стяжка. Бул жерде азыр уйлар дагы турат. Мынакей 4 баш үй. Малды дагы сатамын деди. Эми аны өзүңүздөр отдельный баалашып, сүйлөшүп көрөсүздөр. Келгенде көрсөңүздөр болот. Бул жакта бүт аштоолору, мынакей наркы жагында проход. Тиги сенавал тараптан дагы кире турган эшиги бар экен. Так, урматтуу мекендештер, көңүл буруңуздар, бул жерде бир жалпы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 баш уй бата турган биринчи сарай. Эми жүрүңүздөр, сиздерге улантып көрсөтө берейин. Көңүл буруп, алыстабай туруңуздар.
Бұл жағында дағы бар екен, мінекей. Бұл жағында дағы бір 15 башқа жақын бата тұрған үй сарайы бар екен. Мен аға чейін сіздерге дағын түсіндіріп кетейін. Бұл жақта мінекей баяғы малдарға жарма даярдай тұрған бассейнді даңғыл қойып тұр. 3-4 тонна бата тоқшайды. Так, бұл жағында болса дағы мінекей сарай. Бұл бір 10 баш бата тұрған, үй бата тұрған, жол болсам бұқа байлаймысыңыздар, бұқа байлай тұрған екінші сарай. Үстілері бүт, мынандай картондар қойып, үстінен заливка бір сира болып, дуалдары полный лайменен бүткен. Электричестволары, светтері бүт кірген. Қысқасын айтқанда дап даяр сарай. Так, улантабыз, урматтуу мекендештер, алыстабаңыздар. Бұның жанында болса кладовка. Ең бая сарай болғанда көп нәрселер мындай аш ауқаттар артат. Ушундайды мысалы қойғанға мынандай сарайлар эмелерди кладовкалар кылып коюп тур. Көңүл буруңуздар. Мынау үстүнө болсо ушундай эки тарабы тең фольгага менен болгон пеноплекс, үйдүн сыртына коюла турган пеноплекстерди бүт утеплять этип, жылкы байлай турган сарайлардын үстүн дагы бүт ушундай менен жасап чыгыптыр. Так, бул жагында болсо мынакей тайлар, кунандар байланып турат. 13 баш кунан бар екен. Мынакей үстүлөрүн көрүп турасыздар, утеплениyaсын бүт пеноплекс менен жылуулап, кыскасын айтканда шарт мыкты, өтө сонун шарт. Бұл жақта мынакей аштоолорундан кенен кылып бетон менен коюп чыгыптыр, бир сыйра. Бұл жақта мына жарымысы турат, наркы башында дагы жарымысы турат. Бұл жақта суу ванналары менен турат. Бұл жерде жалпы 30 баш тайга орун көрүп турасыздар. Үстүлөрүнүн утеплениясын караңыздар. Светтери, кыскасы шарт өтө сонун туугандар. Мен азыр бұл жақтарында сіздерге барып көрсөтөмүн. Мен сіздерге бұнан алдың бір сыра сенавалдың içindагын көрсөтүп чыгайын. Сенавалдың içinde чөп майдалай турган аппараты бар екен. Анан 1200 түп чөп бар. Бұл жақта мынакей майда чөптө дандар турат, жемдери мынакей. Бұл жақта сенавалды караңыздар. Аябай сонун. Абалы жакшы, жаңы эле салынган сенавалдардан. Бұл жақта чөп майдалай турган дробилкасы, бұл жақтан дабиреши бар екен. Бұл жақта мынакей бүт тегерек чети пескоблок менен тосулуп тур. Жүрө бериңиздер, урматтуу мекендештер. Алыстабай. Бұл жақта мынакей өзүңүздөр байкап турганыңыздарда эки дубалдын ортосу, бұл жақта сенавал, сарайдын ортосу, навести кошуп жапсаңыздар да болот. Же болбосом, ушуну экөөнүн ортосуна дагы кой мой бакканга дагы мынакей кичинекей бетондор бар экен. Улантып бир кой сарай кылып койсо дагы болот экен. Эми кой кармаганга бул жерде орундуктар бар. Аны сиздерге видеонун жүрүшүндө көрсөтөбүз. Бул азыркы эле тайлар байланган сарайдын төр тарабы. Бул жагында мынакей торпокторду байлап коюптур. Мунун ичинде дагы бир 5ке5 кичинекей сарай бар экен. Эми уй кармайсыздарбы же торпоктор кармайсыздарбы же болбосо ошондой эле кайра эле жылкы тайларды кармайсыздарбы? Кыскасы ушунун ичинде дагы сарай бар. Мунун жанында дагы уландысы. Кыскасы сарай тегерек чети бүт эле сарай экен. Бұл жақта да мынакей лотокты қойып тұр, аштоо қылып. Бұл жерде да мысалы мына баяқы загонға шығарып, еркин мал баққанға дагы орындық кенен екен. Мынакей, бұл жерде қой қармасаңыздар болады. Мына қараңыздар сарайды. Өте сонун. Бір сирестерге айлантырып көрсөтүп атам туғандар. Көңіл буруңуздар. 15 сотық жер. Бұл жақта 2 комната үй қалды. Мен емстерге үйінің шартын ичини көргөзө албайм. Себеби азыр учурда бұл жақта жашашат экен. Ошондуктан ичини кирип көрсөтө албайм. Мындай үстүрттөн бир сыйра көрсөтүп коеюн. Мына сарайга киргенде түп-түз мына ушул чөптү аягына чейин, мына сенавалдын аягына чейин бүт стяжка менен проход келет экен. Пластик терезелер коюлган, үй утепление болгон, аябай жылуу. Ушундай 2 бөлмөлүү үй дагы бар екен. Мынакей. Көрдүңүздөр мекендештер. Өтө сонун. Эми сиздерге баасын айтайлы, баасына токтолойлу. Баасыны $55,000 сурап атам дейт. Документтери баары жайында. Суу скважинадан чыгат экен, свет эч кандай проблемасы жок, документ жагынан да проблемасы жок. Болгону акча зарыл деди. Эми сиздерге жыйынтыктоо иретинде дагы бир сыйра кайталап коелу. 15 сотук жери менен айлантасы бүт сарайлар, ичинде мал жаны менен өзүңүздөр көрдүңүздөр. Мал жанындагын өзүңүздөр баалашып, сатып алып, дальше улантып багып кетсеңиздер да болот экен. Кааласаңыздар сарайдын өзүн да сатып алсаңыздар болот. Аны эми өзүңүздөр ээси менен келишип көрөсүздөр. Бүт светтер, прожекторлор коюлган. Кыскасы келип эле бул жака мал чыгармап, дагы малдарды толуктап, багып эле иштеп кетсеңиздер болот экен. Жемдан тоюттары бүт бар. Басыны $55,000 сурап атат. Кызыксаңыздар, биз ээсинин номерлерин калтырып кеттик. Чалып байланышып көрүңүздөр. Барыңыздарга ийгилик.